достор мына өздөрү ушинтип лабо жүктөп келип лабо менен матиз менен мындай жеңил автоунааларды жалдап алып келишип ушинтип каптар менен жүктөп кетип атышат буюрса. Ушул келген бир туугандарыбыздан Алла ыраазы болсун. Негизи биз үйлөрүнө чейин жеткирип берсек жакшы болмок, бирок мүмкүнчүлүк чындыгында болбой калды. Алып барып бергени. Өздөрү келип алып кетип атышат. Алла ыраазы болсун баарынан. Ассаламу алейкум да бир жолу, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн буюрса Жалал Абад жергесинде ушундай кышкы кайрымдуулук, жылуулук иш-чарабыз уланып атат. Тагыраак айтканда, Жалал Абад жергесинде ушундай көмүр таратуу, муктаждарга көмүр таратуу ишибиз буюрса уланып атат. Geçe gündörü biz Oş жергесинде көмүр таратып келдик элек. Мына бүгүн буйруса азыр болушунча ушул 20га жакын үй бүлөнү азыр бул жерге чогултуп, калганда үйүнө жетпегендерди, бир жерге келе албагандарды үйүнө машина менен жөнөтүп, кыскасы буйруса ушул жыл аягына чейин ушул жылуулук, кайрымдуулук иш-чарабыз уланат достор. Албетте бул иш-чарага себепкер болгон биздин Ак Ниет Аманат группасындагы жалпы жааматтан Алла ыраазы болсун. Жана салымын кошкон ар бир берешен кайрымдуу инсандардан Аллах Таала эки дүйнө ыраазы болсун. Урматтуу туугандар, мекендештер, садака бул кырсык баледен сактайт дейт. Чындыгында ушул жыл аягында биздин кече күнү бир туугандарыбыз колдорунан келишинче көмөктөшүп жардамын жөнөтүштү. Мына азыр бул жерге кимдер келди десеңиздер, мына ушул көмүргө муктаж болгон бир туугандар, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге таратылып атат. Кыскасы ушундай бир туугандарыбызга берилип атат. Эми бул баягы көпчүлүк жаамат менен биргеликте болуп аткандыктан бир кыскача отчет жана үлгү катары сиздер менен бөлүшүп атабыз. Мен айтып кеттим да өткөндө, туугандар, могул бир мешок көмүр сапатына жараша кетет экен. Мисалы 350 сомдон 500 сомго чейин экен. Мына азыр бул агабыз каптап аткан көмүр Алайдын көмүрү экен. Алайдын көмүрү ушул бул жерде 9,5 сомдон экен 1 килограммы. Ал эми Маркайдыкы деле ушундай окшойт. Маркайдын көмүрү да жакшы атат. Кыскасы мен айтып кеткем, ар бир көрөрман бир мешоктон көмүр жардам берген болсок, мына азыр жерде канчалаган семьялар келди. Жалал Абадтын белинен Ошко ашканда Ташакур деген айыл бар, бирок Жалал Абадка карайт. Мына ушул Ташакурдан бери ушул Жалал Абадтын айланасында айылдардан бери келишти. Мына ушундай муктаж бир туугандарыбыз жок дегенде мына бир мешок көмүр менен 2 күн үйүн жылуу кармап турат эле. Ушул бала чакалары жылуу мындай отурушар эле. Ошондуктан мен сиздерге айтып кетер элем, биз менен болбосо деле өзүңүздөр деле ушундай жылуулук, кайрымдуулук иш-чараларыңыздарды эме кылыңыздар, токтотпоңуздар демекчимин. Биз буйруса ушул жыл аягына чейин Жалал Абадта улантсак, анан январь айларында буйруса ушул Бишкек жергесине барабыз деп турабыз. Анткени Бишкектин айланасында дагы муктаж болгон бир туугандарыбыз аябай көп кайрылып атат. Мына ошол бир туугандарыбызга дагы колубуздан келишинче көмөктөшкөнгө буйруса барабыз достор. Мына ушундай. Ошо сени чоңойткон ата-энеңе ошо рахмат чоң. Ошондой жигитти чоңойтуп, ошо эл журтка ошо пайдасы тийип, ата-энең ден соолук чың болсун, өмүрү узун болсун, бир туугандар менен тынч болгонуң, ишиң дайым илгери болсун, тапканыңа баракасын берсин. Ушунча элдин немесин алып, соон алып атасың, дайым өмүрүң узун болсун. Ниет элесең тилеңе максатка жеткениң, дайыма тынч болгонуң, сага чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Тынч бол, каерде болсаң тынч болгон, ишиң илгери болсун. Эне бизде жаамат бар да, бизде Ак Ниет Аманат деген группабыз бар, жааматыбыз бар. Ушул жааматыбызга дуа берип коюңуз кең. Рахмат, ушу баарды иштеп аткандарга чоң рахмат. Ден соолукта болсун. Дайыма ошо тилеген максаттар орундала берсин. Тынч болсун, ден соолукта болсун, бала чакасы менен тынч болсун. Ниет элесе тилеген максаттар орундала берсин. Ишиңер дайым илгери боло берсин. Амин. Аллаху акбар. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Жан сак саламат болсун, өмүрүңүз uzak болсун. Аллахым кылган эхсаларын даргахада кабул кылсын. Аллахым бизге бирди берсе, уларга миңди берсин. Амин. Аллахым жаннатларда жүрүшүккө насип кылсын. Аллахым Парвардигар эгем хаммамызды сак саламат кылсын. Yana gelege Xudo xolasa tinchlik, sog'lik, omonlikda hammamiz ko'rishlik nasib qilaylik. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. 5 kun bo'lsa uyingiz jil o'tirib, azday bo'lsa, ko'pday qabul olib qolsangiz bo'lsa-da.
Достор, азыр мына буюрса 4 үй бүлөгө лабого жүктөлүп атат. Бул лабого жүктөлүп аткан бир тууганыбыз биздин устатыбыз, таксырыбыз, дайым акыл насаат кеп кеңеш алып турган биздин Жеңиш деген таксырыбыз бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Мону мындай кылып кармагыңызчы. Жеңиш таксыр машинадан түшүш бир аз кыйлас. Кантасыз? Ден соолук жакшыбы? Alhamdulillah tuzuk Құдай. Амансызбы? Tuzuk Құдай. Бала чыга тынчпы? Tinch барды tuzuk Құдай шүр сәкен. Ден соолук кандай? Ден соолук. Ден соолук болуп атат сәкен. Ушунча алмас. Үйдөкүлөр тынчпы? Tinch alhamdulillah. Жеңиш таксыр негизи бул таксырыбыз биздин Ак Ниет Аманат фонду ачылгандан түптөлгөндөн тарта чындыгында кызматташып да келет. Дайым катарыбызда. Биз ушул баягы Ак Ниет Аманат группабыз бар да. Мына ошол группабыз менен жамаат менен эл жакшылар менен бирге ушул аз болсо дагы көмүр таратып аттык элек. Рахмат Алла. Аз болсо да кабыл алып коесуздар. Рахмат Алла. Мына ушул жамаатыбызга кеңеме бир сонун дуба бериңиз. Алыскы, Дубай, Санкт-Петербург, Москва, Якутия дей койчу, кыскасы ар жакта жүргөн биздин бир туугандарыбыз, Кыргызстандан жүргөн бир туугандарыбыз ушу көмөгүн жөнөтүп, жардамын берип бир 30дан ашык агайыны дос жарларыбыз биригип ушул көмүр таратуу иш-чара улантат. Ош чергесинен баштаганбыз. Жамаатка бир сонун керемет дуаңызды бериңиз эми кеңиз. Кана амин. Алла ошо ихсан кылгандарды ошол жамааттарыбыздан Аллах Таala калтырмасын. Ихсандарыбыз. Кайда жүргөн болсо дагы ниетине максат мураттарын жетишин Аллах насип эткен болсун. Тилеген максат мураттарына жетсин. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني برحمتك يا ارحم الله اكبر. Рахмат таксыр, салам айта барыңыз, Bu telefonunuzda yaman sürdü da. Иә, Telefonunuzda aябай sürdü deyim. неге? Сиз дадыл сүйлөйт элеңиз го, эмне сүйлөп атасыз? Ayta turgan sürdü. Машалла. Рахмат таксыр. Салам айта барыңыз, Telefon patal koyun. Ник таксыр? Бул чындыгында мен көп нерсени айткым келип турат. Машинадан түшүп эле батасын бермек, бирок мүмкүнчүлүк Жеңиш таксырыбызда ошо мүмкүнчүлүк жок. Ма Жеңиш таксырыбыз ушундай эртең менен жеңебиз ушинтип машинага коляска менен алып чыгып отургузуп койсо, анан кечке такси кылып ушинтип үй бүлөсүн ушул акыбалда деле багып келет да, кыскасы. Ал эми Никит таксырыбыз. Никит ака, салам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Шүр Аллаға чайсыз. Амансызбы? Так, мынаке. Никит таксырыбыз 5 убакыт намазды калтырбай, болгондо дагы жамаат менен мечитке келип, Никит ака. Кеңем сиз да бир сонун дуаңызды бериң. Мина şu. Ne deyiz? Allah razı olsun. Birinciden zaman tinç olsun. Elimiz tinç olsun. Şu. Biz de isterseniz sizler de Allah istesin. Amin. Her bir atkandan жақсылық versin, тоқтылық versin, молдылық versin. Amin. Her үйде тыныштық болсын. Amin. Ата-енесі, ұлық туғаны, бала шақасымен, ағаң жанынан, бұраның атанда, не де sen de айтып Amin. Allah var. Amin. Рахмат. Алла разы болсын, Никит ака. Үйгө бала чакага салам айтыңыз, Рахмат, Жеңиш таксыр. Тынч болуңуз. Эжелерибизге дагы аманат жеткиресиз, 4 адамдыкын буйруса жүктөлдү машинага. Макул мейлиңиз. Мына ушундай достор, мекендештер. Буйруса мынакей Жалал Абад жергесинде көмүр таратуу иш-чарабыз башталды, уланып атат. Дайыма жардам берип келген, ушу муктаждарды чогултушуп жардам берген Айнур эжебиз. Бүгүн биз Айнур эжебиз менен бир кыскача маек куралды өтөбүз да. Айнур эже, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Дамдысызбы, тынчсызбы? Айнур эже, негизи көптөн бери муктаждар боюнча эме кыла албай калдык. Сизге дагы да кайрылып аткан муктаждар кандай болуп атат? Колуңузда майда бут кийимдерди кармап алганыңыздан бир кыскача бир 2 сөз алып кетейин дедим да.
мұқтаждардың арасында мына тез эле суу түшүп калды го, мына декабрдын башында. Ошондо көп үй бүлөлөр сентябрда кийип жүргөн кроссовкасы менен калып кетишти да, туфльдери мененчи. Ошо жетишип ала албай калышты бут кийимдер. Ошону аябай эки жактан чалышты, жазышты. Анан жакшы базардагы кошуналарым бут кийим беришти. Ошолар таркатып, акыркыларын азыр таркатып бердим мына жерде. Анан мунун шериктери келбей калыптыр. Буларды апарып эртең шериктерин таап беремин. Анча-мынча курткасы жокторго куртка берди. Ошо детский саткан кошуналарым, Алла ыраазы болсун ошо бергендерге дагы. Анан ушу декабрдын башынан баштап эле көмүр дешип, ушу көмүр барбы, көмүр болсо медерам көмүр берчи эле го дешип жаза башташты. Анан мен сага өткөн 15 күн мурун жаздым го, көмүр болуп калса бизге да берчи, мына кыйналгандарга деп. Ооба. Ошо. Негизи көп учурда, азыркы учурда эмне боюнча кайрылып атышат муктаждар? Продукту, бут кийимден аябай кайрылышты эле. Бут кийимдери жакшы, көбүнө эле жетти. Жетпегендери да болду. Анан продукты боюнча, анан көбүрөөк көмүр боюнча, мына суук каттуу болгон үчүн көмүр боюнча аябай каттуу кайрылышты эле да. Сизде списокто канча ушу муктаждар бар? Жалал Абад шаарынын айланасындагы айылдарды теги жалпы? Жалпы бизде менде бар, Суксурда бар, экөөбүздө бир 30-40 үй бүлөдөй бар. 30-40 үй бүлөдөй бар, а? 30-40 үй бүлөдөй бар. Азыркы учурда алар жардам алып эме болуп атабы? Жардам бергендер болуп атабы? Жардам бергендер пока азырынча аз да. Азбы? Базарда ошо кошуналардан алабыз. Рахмат. Жардам аз болуп атат. Түшүнүктүү. Урматтуу туугандар, Айнур эжебиз негизи ушундай муктаждардын списоктарын алып, мынтип чогултуп, ушундай ким жардам берип атса ошолорго алып келип, себепкер болчу да дайыма. Мына азыр бүгүн дагы ушундай буюрса бир туугандарыбыз келип көмүр алганы келип турушат. Айнур эжебизден Алла ыраазы болсун. Мына ушундай достор, мекендештер, бир туугандар кыскача маалымат катары айтып кеттим. Буюрса азыр бүгүн кечке чейин мына ушул жерде улам эжелерибиз кечигип келгендер келип алып кете берет. Бардығынан Алла разы болсын. Ушул жамаатыбызга жалпыңыздар дуа кылып коюңуздар иншалла. Мына лаболор менен келип алып кетет, портер менен, жеңил машиналар менен жүнтүп жалдап келип алып кетип атышат. Биз буюрса мына ушул көмүрдөн бүгүн буюрса алыбыздын жетишинче ушул жамаат менен чогулган каражаттарга ушул көмүр алып буюрса таратып атабыз туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кандайдыр дагы да мүмкүнчүлүк болсо, кимдеги мүмкүнчүлүк болсо, ушул экран алдындагы шотторго бир мешок көмүргө болсо дагы себепкер болуп калсаңыздар болот достор. Себеби биз январь айларында, январда буюрса Бишкекте ушул көмүр таратуу иш-чарабызды улантабыз деп турабыз. Жыл аягына чейин Жалал Абадта улантабыз. Буюрса бүгүн эле токтобойт. Балким эртең, балким 30 дагы Кудай буюрса таратабыз. Кыскасы каражатка жараша, улам каражат жакындарыбыздан, бир туугандарыбыздан ушул сиздерден түшкөн каражатты чогултуп туруп, ушул көмүрлөр алынат туугандар. Бизге көбүнчө ушул Россия жергесинен аманат жөнөтүп атат. Россия жергесиндеги аманатты кечээ күнү биз Ошто 0,84-төн алмаштырган болсок, бүгүн достор мына көмүрдү Жалал Абадта бүгүн так число канча болуп калды? Субботада бүгүн алмаш 28 декабрь экен. Бүгүн алмаштыралы деп уш көмүргө деп ушул элдин бир туугандарыбыздын салган аманаттарын 0,79 жарымдан алмаштырдык. Кече эле 0,85 болчу. Бүгүн болсо 0,79 жарымга түшүп калыптыр. Айла жок, кыскасы алып, мына ушинтип көмүрдү алып таратып аткан учурубуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушул бир туугандарыбызга дагы Аллах Таалам эки дүйнө бактылуу өмүрүн берген болсун, жеңилинен берген болсун, муктаждыгын чечип, үйлөрүндө жылуу, жумшак, бала чакасы менен кобурашып, сонун отуруштукту жана булардын дуалары бир туугандарыбызга, жалпы жардам бергендерге түздөн түз тийген болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.